Ошондо ал баягы базардын системасы, дүйнөнүн жашоосу бузулуп кеткенин көргөндөн кийин Аллага кайтып ыйлаптыр, Алла. Эркектер жылына 2 эле жолу кылып тажайт. Bir үйдө 5 бала бар, 5-өзүнүн аклагы 5 турду да. Инналлаха qasama baynakum akhlaqakum kama qasama baynakum arzaqakum. Wa innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man ahabba. Fa idza ahabba Allahu 'abdan a'tahu al-imana. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aytat: Albatta Allah Taala bölgön силердин кулк мүнөзүңөрдү кандай эле рызкыңарды бөлгөндөй. Albatta Allah Taala берет мал дүйнөнү жакшы көргөн жана жакшы көрбөгөнүнө. Жана бир берет ыйманды бир гана жакшы көргөндөрүнө. Качан Allah Taala бир кулун жакшы көрсө, ага ыйман берет. Allah Taala адамдардын рызкысыны бөлүп койгон. Акыйдада биздин ишеничибизде Allah Taala рызкыларды бөлүп койгон, бирөөдүн рызкысын бирөө жей албайт. Бирөөдүн рызкысын бирөө жей албайт, жебей да калбайт. Ошол үчүн биздин тагдырыбызга Allah Taala биздин рызкыбызды бөлүп жазып койгон. Канча жашайбыз, канча нерсе жейбиз, кандай бай болот, кедей болот, ал жазылган. Ал бөлүнгөн. Бирөөдү Аллах кедей кылган, бирөөдү Allah Taala бай кылган. Бул Allah Тааланын бөлүмү. Кедей Алланын тагдырында бай деп жазылбаса, ал бай болуп кете албайт. Бүткүл дүйнө баары биригип келип ошону бай кылабыз десе да, бай кыла албайт. Аллах бир адамды бай кылып койсо, аны эч ким кедей кыла албайт. Ал иштебей койсо да байый берет. Бүткүл дүйнө биригип келип ошону кедей кылабыз десе да, колунан келбейт, кедей кыла албайт. Сиздин рызкыңызды бирөө жеп кете албайт, бирөөдүн рызкысын сиз жей албайсыз. Ашыгып эртерээк барып шустрилик кылып алдамчылык кылса эле келбей турган рызкыны алып алам деп ойлобош керек. Кайсы бир адам ойлосо, тетик болсоң, шустрий болсоң, аракетчил болсоң, рызкың көп болот, бирөөдүкүн алып жеп коесуң десе туура эмес болот. Канча аракет кыл, Алла сага жазганды аласың. Ошондуктан Аллах адамдардын ортосуна рызкыны бөлүп койгон. Ошондуктан рызкы маселесинде бирөөдүн рызкысына көз артпай жашаңыз, кыйналасыз. Байдын рызкысына көз артсаңыз, анын байлыгына көз артсаңыз, бийдин бийлигине көз артсаңыз кыйналасыз. Андан көрө аны карабай эле коюң. Эмне үчүн? Себеби анын тагдырын бай деп жазып коюптур. Сизди кедей деп жазып койсо, аны карай берип, аны самай берип өмүр бою кыйналасыз. Мына ошондуктан бай боло берсин, кедей бойдон болсун. Байга Аллах Тааланын байча буйруктары бар. Алланын өкүмүн аткарып закет бериш керек, адамдарга жардам бериш керек, дин үчүн иштеш керек. Жагы толгон токой өкүм бар. Кедейге бир эле өкүм бар: сабыр кыл кедейлигиңе. Кедейлигиңе сабыр кыласың, болду. Ошондуктан бир адамды Алла кедей кылып койсо, мен бай болсом экен деп санабаш керек. Себеби көпчүлүк учурда мындай да. Адамдын табиятына бирөөгө байлык дал келбейт. Кедей бир адамды сиз ойлосоңуз, ушул адам бай болуп кетсе экен деп. Ал адамдын табиятына байлык дал келбейт, көтөрө албайт деп коёк байлыкты. Бир адам самаса, мен бай болуп кетсем экен. Сен байлыкты көтөрө албайсың, ошол үчүн бербейт Алла. Эгер Алла байлык берип койсо, сен эч кимди карабай каласың, баарын төйлөп саласың. Бир адам бай, ал кедей боло албайт да. Адамдар баары ушул кедей болсо экен дейт, ал кедей болот. Эмне үчүн? Ал кедей болсо көтөрө албайт, ал момуш болуп кетет. Ошондуктан Аллах Таала не кылды? Анын табиятына ылайыктуу байлыкты берди, мунун табиятына ылайыктуу кедейликти берди. Ошол үчүн Аллах Таала ар кимдин рызкысын, ишини, мээнетин бөлүп койгон.
бир абыле отуруп алып ойлонот экен да Алланын досучу. Адамдардын баары бай болсо жакшы болот болчу. Мен Аллага бир дуа кылайын, Аллах бардык элди бай кылсын дейт. Анан отуруп Аллага дуа кылат, ey Алла, бардык адамдарды бай кылып сал депчи. Дуасы кабыл болуп калат. Ошондой ибадатын кылып жүрүп анан бир күн базарга чыгып сүт сатып алайын десе, сүт сатылбайт экен да. Эмнеге сүт сатылбайт десе, уй сагынга эч ким калган жок дейт экен. Эмнеге бардыгы бай болуп кеткен дейт экен. Нан сатып алайын десе, эч ким нан жок экен да. Эмнеге нан бышырганга эч ким жок дейт. Эмнеге бардыгы бай да азыр дейт. Ошондо ал баягы базардын системасы, дүйнөнүн жашоосу бузулуп кеткенин көргөндөн кийин Аллага кайтып ыйлап туруп, Алла, мен сенин ишиңе аралашпайм болду депчи. Мени кечирип койгон. Сен өзүң тагдырыңда жазгандай кыла бер депчи. Ошол үчүн эмне кылат? Чындап эле бардыгы бай болуп кетсин дейли да. Бардыгы бай болуп кетсин анан. Бардыгы бай болуп кетсе чындап койду ким кайтарат? Кой кайтарып албаса, эт кайдан болот? Уйду ким багат? Уйду ким саайт? Сүт каяктан бизге? Бардыгы бай болуп көчөдө кызматчы издеп жүрсө. Ошол үчүн аны Аллах Таала бирөөдү бай кылды, бирөө кедей кылды. Ал жашоодун ичиндеги система жүрүп турушун үчүн. Ага биз аралашпайлы. Андан көрө бардыгы ыймандуу болсун деп пикир кылалы. Макул, кедей бойдон жүрө берсин, бай бойдон жүрө берсин, бирок бардыгы ыймандуу болсун. Кедей да ыймандуу болсун, бай да ыймандуу болсун. Эмне үчүн? Себеби бардыгы ыймандуу болсо жашоо оңолот, бузулбайт да. Баары бай болсо бузулат. Ошондуктан бир адам мынтип түшүндүрөт да. Биздин табиятыбыз дейт, мен бай болсом, мен араб болуп калсам, кээ бир адам мен ойлойт да, Американын тургуну болуп калсам деп самайт экен да. Жүрөгүндө бир каалоолор болот экен да. Мисалы бир адам ойлошу мүмкүн, мен сахабалардын доорундагы адам болуп калсам, сонун болот эле депчи. Ушул суроолордун ичине караңыз, мен неге бай болбодум? Мен бай болуп калсам сонун болот эле. Мен деген араб болуп калсам сонун болот эле. Мен деген баландай болуп калсам сонун болот эле деген сөздөрдүн арасына кошуңуз, мен деген аял болуп калсам сонун болот эле депчи. Жагабы? Аял болуп калса жагабы? Жакпайт. Неге? Биздин табиятыбыз эркек кылып жаратылган. Кедейсизби? Демек табиятыңыз кедей болуп жаратылган, ал бай болбойт. Бай кылса болбойт, жакпайт ага. Аялдар эркек болуп калсам деп самабайт. Үйгө кирип отурсаң, жарым саат балдар тополон кылса, эркектер не кыласың? Оозуңар жап кылат деп уруп баштайсың тополоңдоштуп. Ал жыл айланып ошолорду багып жүрө берет, ызы шуу менен айланышып. Бир ишини күнүгө 5 жолу кылат. 5 жолу тамак берет, кайра жуат, кайра бышырат, тамак берет, кыла берет ошол ишти. Тажабайт. Эркектер жылына 2 эле жолу кылып тажайт. Жылына 2 эмес, 1 эле жолу кылат. 1 жыл чөп чабат, кайра бир айланып келип дагы бир чабат. Ошол аябай көп чапса 2 жол чөп чабат экен 1 жылда. Картошка 1 жылда 1 жолу. Ошого да тажап кетет. Кайталап жатам баягы эле ишти дейт да. Аял күнүгө 5 жолу кайталайт, бирок кайталадым дебейт. Ошол үчүн аялдардын табияты аялдыкка ылайыктуу, эркектердин табияты эркекке ылайыктуу. Ошол үчүн Аллах Таала ырыскыларды бөлүп койгон экен. Жана ырыскыларды бөлгөндөй эле ахлактарыңарды да бөлүп койгон дейт. Адамдардын кулк мүнөзүн да бөлүп койгон. Бир үйдө 5 бала бар, 5өөсүнүн ахлагы 5 түрдүү да. Бирөөсү тентек ызычуу. Бирөөсү аябай жоош, акысын алдырып жүргөн басып жүрөт. Бирөөсү дагы аябай ыйлак, бирөөсү аябай эле дагы бир нерсе. Болбосо бир атанын балдары, бир лапанын балдары. Бирок кулк мүнөздөр башка. Эмне үчүн? Алла ошондой кылып бөлүп коет. Ошол үчүн ар бир семьяда, ар бир үйдө бир тентек сөзсүз болот. Жашоодо Алла ошондой койду. Эгер ал тентек болбосо үйдүн ичи тынч болбой калат. Ошол үчүн сыноо керек тентек бирөө. Бардык бир туугандар ошол тентекти ойлоп туруш керек. Ата-энеси ошол тентекти ойлоп туруш керек. Ошол үчүн ар бир үйдө Аллах Таала түрдүү кылып коет. Ошол үчүн ар бирибиздин кулк мүнөзү ар башка. Эмнеге? Себеп түрдүү кулк мүнөз берилген дагы анан не кылат? Бир адам катуу болот, бир адам орой болот, бир адам урушчаак болот, бир адам таарынчаак болот. Ошолор менен жакшы мамиле кылып, сен сооп чогултушуң керек да. Эмне үчүн Аллах Таала биздин кулк мүнөзү түрдүү кылып салган? Себеби Аллах Таала жаратканда кимдин топурагы кайсыл жерден алынса, ошол жерге табияты ылайыктуу болот. Бизден ажыга, умрага баргандар 15 күндөн кийин не кылат? Кетебиз деп тополон кылат. Эгер самолет айтылган убакыттан 2 саатка кечиксе, пикет чыгат аякта. Сен неге бизди кетирбей атасың дейт. Жүрө бербейби жыргап? Жок, себеби алардын табияты ал жака жарабайт.
Алардын табияты бизге Кыргызстандын жерге тоолордун таштардын арасына жарайт. Биз зеригип кетебиз, ал түз жерде жүрсөк, ийри-буйру жерде жүрүшүбүз керек. Жолдорубуз түз болбош керек. Арабтар шашпай баса түп-түз чөлдө төөгө окшоп. Аларга мындай ийри-буйру болсо не кылат, тажап кетет. Эмнеге бул ийри-буйру түз кылса болбойт? Ошол үчүн алардын табияты ошол чөлдөн алынгандыктан шашпай акырын басып жүрө берет. Кайта-кайта жолугун мындап коюп шашпай. А биз не кылабыз? Алып койчу, кайта-кайта кыла бербей дейбиз азаматтачы. Жүдөп кетебиз. Ошол үчүн Аллах кимди кайсыл жерге жаратса, ошол жердин табиятыга ал адам ылайыктуу. Отуруп алып акылман болбош керек, анан кийин ана суу самырдагылар суу самырда жашабай түшүп келбейби депчи. Алар кышта түшүп келсе бул жакта ысып кетет. Жашай берсин ошол жакта. Бир адам Бишкекте жашайт, алы суу самыр капсаң жаздын күнү тоңуп калат. Жайдын күнү тоңуп калат. Ошол үчүн Аллах кимди кандай кайсы жерден топурагынан алса, ошол жерге ылайыктуу табият берет. Анан топурактын кээ бирлери таштуу болот. Ошол үчүн таштуураак жерден алгандар кичине тентек болот. Суу тийгенде батыш сел болуп кетет го. Кээ бирки жерлердики жумшак болот. Ал жумшак жерлерге чөп өстүрсөң болот, башка кылсаң болот, кара топурак болот. Кээ бир адамдардын мүнөзү ошондой жумшак болот. Бардык нерсени кабыл ала берет. Кээ бир жерлер чопо болот. Ошондой жерден алып калгандар не кылат? Чопо деген суу өткөрбөйт го. Кекчил болот алар. Бардык нерсени сактап тура берет да. Бала мына 15 жыл мурда мага ушинтип өтүп кеткен жанымдан депчи. Ошол үчүн Аллах Таала түрдүү топурактан жараткандыктан кулк мүнөзүбүз түрдүү болот. Бул сыноо бири-бирибизге. Кандай сыноо? Ошонун ичинен жакшысы бар, жаманы бар, тарынчагы бар, уялчагы бар. Ошолордун баарына жакшы мамиле кылыш үчүн бизге сыноо катары берилген. Ошол үчүн бир туугандардын бешөөсү 5 түрдүү кулк мүнөз менен болот. Ошол үчүн Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху айтып атат: Аллах Таала силердин кулк мүнөзүңөрдү бөлүп түрдүү кылып койгон, кандай эле рызкыңарды түрдүү бөлүп койгондой. Албетте Аллах Таала берет малды, байлыкты, бийликти, дүйнөнү сүйгөнүгө дагы, сүйбөгөнүгө дагы. Мындай эмес экен да, бир адам бай болсо Алланы сүйгөн пендеси деген белги эмес экен. Алла сүйгөнүгө да байлык берет. Дауд алейхиссалам, Сулайман алейхиссалам, Абдурахман бин Ауф радыйаллаху анху сүйгөн адамдарына Аллах Таала байлык бере берет. Алла сүйбөгөнүгө да байлык бере берет. Фираунга берди, Намрудка берди, динсиздерге, ыймансыздарга Алла берип атат. Бере берет. Эмнеге? Себеби дүйнөнүн кадыры жок Аллага. Элестетип көр, сенин эшиң алда мусур болсо, сени жакшы көргөн адамың келип сураса, ушу мусурду алып кетсең болосу, ала бер дейсиң. Сени эң жаман көргөн душманың келсе дагы ушу мусурду алып кетсең болосу, алып кете бер дейсиң. Кутулганыңа сүйүнөсүң да. Демек, бул дүйнө Аллах Тааланын назарында бул мусур бул. Чымындын канатына тең келбеген нерсе. Бүткүл дүйнөнүн байлыгы. Анан аны сүйгөнүгө да берет, сүйбөгөнүгө да бере берет. Ошондуктан бир адам бай болуп калса же бий болуп калса, ал Алланын сүйгөндүгүнүн белгиси эмес экен. Ошондуктан айтты, Аллах Таала байлыкты, бийликти сүйгөнүгө да берет, сүйбөгөнүгө да берет. Бирок Аллах Таала ыйманды сүйгөн пенделерине гана берет. Кимди жакшы көрсө, ошол инсанга ыйманга мүмкүнчүлүк берет. Ошол инсанга дин менен жашаганга мүмкүнчүлүк берет экен да. Демек, бир адам намаз окуп калды, ыймандуу, дин менен жашап атат, даватка чыгып атат. Динде канча бекем болгонуга жараша Аллах Таала ошончолук аны жакшы көргөн болуп саналат да. Неге? Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху айтып атат: качан Аллах Таала бир пендени жакшы көрүп калса, ага Аллах Таала ыйман берет. Ыйманды мүмкүнчүлүгүн берет, диндин түшүнүгүн берет. Алланы сүйгөндүгүн белгиси. Алла душмандарына ыйман бербейт, ал дозокко түшөт, тең жазалайт Алла. Ыйман берсе тең жаннат менен сыйлайт. Мына ошондуктан ыйман берилген инсан айтса болот экен, Алла мени жакшы көрөт экен. Неге? Дүйнөдөгү көптөгөн адамдарга бербеген ыйманды мага берди. Ал кедей, бирок сүйүнсүн да. Эми ыйман берсе, илим берип койсочу, динди толук түшүнүп калсаңчы, не деген Аллах Тааланын жакшылыгы? Ошондуктан не деди? Дүйнөнү менен адамдар өздөрүнү баалабасын, дүйнөнү Алла бере берет. Ал эми дин менен өзүн адамдар не кылсын? Бааласын.
فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَهَابَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَاللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ. Ravahul Bayhaqi. Qaysi bir adam maldı işletүүдөн sarаңдык kılsa, düşmanga barudan korkup jatsa, tündösündö maşakat tartuunu kaalabasa, anda köp aytsın La ilahe illallah, vallahu akbar, velhamdülillah, subhanallah degen kelimeni. Эми жашоодо bir adam var, malı var, бирок ошол малды иштеткиси келбейт, сараң. Бирок бул нерсени түшүнүш керек, Алла жолуга малды иштетсең азайбайт, ал көбөйөт. Канча иштетпей койсоң, ошончо азаят. Ошону айтат, кайсы бир адам Алла жолуга мал иштетүүдөн бакыл болуп калса, же душмандар менен күрөшүүдөн коркуп калса, же түнү ибадат кылуудан качып калса, анда ла илаха иллаллах, валлаху акбар, валхамдулилlah, субханаллах деген келимени көп айтып жүрсүн, ушул келимелердин себебинен жашоосуна көптөгөн сооп топтойт дейт. Аллах баарыбызга ушул хадиске амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.